Бека медиа каналынын пайдалуу кеңештери сиздер үчүн. Тамеки чегүү өтө кеңири таралган зыяндуу адаттардын бири. Тамеки чегүүнүн адатка айланып кетишине андагы негизги таасир этүүчү зат никотиндин бир аз дүүлүктүрүүчү касиетке ээ болгондугу да түрткү берет. Маалыматтарга караганда, өлкөбүздө эркектердин 60, ал эми аялдардын 30% тамеки чегет. Тамеки 25тен ашык түрдүү оорулардын келип чыгышына себепкер боло алат. Анын терс жактары коркунучтуулугу дароо эле байкалбастан бир нече жылдарда байкала баштайт. Тамекинин зыяндуулугу төмөнкүлөр. Организмдин тамекиге уулануусу эрте картаюуга алып келет. Бетке, денеге бырыш эрте түшкөндүгүнөн улам адам өз курагынан улуу көрүнөт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгышын шарттайт. Боюнда бар кезде аял тамеки чексе, баланын салмагына жетпей, ошондой эле ара төрөлүшүнө себепчи болот. Тиштердин саргайып бузулуусуна алып келет. Даам татуу сезимин, жыт сезүү органдарын алсыратат. Тукумсуздукка, баланын бойдон түшүшүнө, этек киринин эрте келишине себепчи болот. Уйку бузулуп, чарчоо, депрессия, стресске алып келет. Карыганда сокурлукка себеп болот. Дем алуу жолдорунун функциялары бузулат. Тамекинин түтүнү артерия канын кычкылтек менен камсыз кылуучу гемоглобинге терс таасир этет. Эркектерде импотенция, эрекциянын начарлашы, тукум куучу оорулардын пайда болушуна алып келет. Айрыкча оорулуу адамдар үчүн тамеки чегүү коркунучтуу. Ичеги карынында жарасы бар адамдардын оорусунун абалын абдан начарлатат. Тамеки чеккендер инфекциялык ооруларга тез кабылат. Тамеки чегүү өпкө, кекиртек, ооз көңдөйү, уйку бези, табарсык, бөйрөк органдарын рак оорусуна алып келет. Тамеки чегүү өзүнө гана эмес, аны менен бирге болуп, тамекинин түтүнү менен дем алгандар үчүн да зыяндуу. Тамекинин түтүнүндө 12 миңге жакын түрдүү заттар жана химиялык кошулмалар бар. Алардын 196сы уулуу жана 14-ü наркотикалык заттар. Никотинди чоң дозада кабыл алуу нерв системасын шалга учуратат. Жүрөк токтоп, өлүмгө чейин алып келет. Дүйнөдө ар бир 10 секунд сайын тамекинин айынан бир адам көз жумат. Тамеки тартуучулардын 10% рак оорусунан улам өлөт. Тамекини узак убакыт чегүүдөн никотинге көнүп алат да, абалы начарлап, тамеки чекпей калса же аз чексе кыйналат. Никотин жана тамекинин күйүү продукталары ден соолукка өтө зыян жана эч кандай пайдасы жок болгондуктан тамеки чегүүдөн баш тартуу зарыл. Аны дароо таштоо керек. Тамекини аз-аздан чегип, акырындык менен таштоого аракет кылуу максатка жеткирбейт. Мындай чектөөдөн тамеки чегүүгө кумарлануу күчөйт. Тамекини таштоону жеңилдетүүчү дары каражаттар дагы бар. Аны пайдалануунун алдында врач менен кеңешүү зарыл. Тамеки чегүүнү эрки күчтүү адамдар гана таштай алат. Тамеки чеккиси келгенде кумарын басуу үчүн муздак душ кабыл алуу, жыпар жыттуу атырларды жыттоо же себинүү, сормо момпо суйларды соруу, суюктуктарды көп ичүү, кызылча менен капуста салаттарын көбүрөөк жеп туруу зарыл. Мончого түшүп же жумуш жасап тердеп, ууларды тер аркылуу чыгарууга да киришүү абзел. Эң негизгиси тамекини таштоого чечим кабыл алуу керек. Тамеки чегүү стресстен арылтат деген ой жөн гана өзүн өзү алдоо экендигин моюнга алуу кажет. Ошондой эле тамеки чегүүнүн
зыяндан башка эч кандай пайдасы жок экендигин ар дайым эстей жүрүңүз. Тамеки чегүүнү таштап, ден соолугуңузду бир нече оорулардан сактап, узак өмүр сүрүңүз. Пайдалуу кеңештер, ар түркүн кызыктар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.